Я очень желаю Кыргызстану, чтобы, во-первых, Кыргызстана не коснулись такие испытания, которые коснулись Украины. Это первое. И второе, чтобы все кыргызстанцы ценили свободу и независимость своей страны, которую вы имеете. У Кыргызстана хорошее будущее. Надо только, знаете, не быть равнодушным к своей собственной стране. Потому что ваша страна не маленькая, я уже многим здесь говорил, совсем не маленькая. И по территории, и по населению. Элчи мырза жана Кыргызстандагы Украинанын элчилигинин кызматкерлери биз бүтүн дүйнөгө аскердик кылмышкер катары айыпталып жаткан Путлердин азабынан жана Мариупол шаарларында жана башка Крымдагы башка айыл штаттардагы жөн жеринен курман болгон украиналык замандаштарыбызга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Сиз түшүнүңүз, алардын жаткан жерлери жайлуу, топурактары торко болсун. Мен айтар элем, ал украиналыктар жөн жерине өлгөн жок, алар көз карандысыздык, эгемендүүлүк үчүн курман болушту. Алар баатырлар. Ал эми жанагы наристелер болсо, алар шейиттер. Дагы бир жолу башымды Украина элине таазим этем. Кайгыңыздарды тең бөлүшөбүз.